биринчиден баардыгыңыздардын аты артып алыстан ушул жерге келгениңиздер үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Мына жерде азыр дагы бир жарым саат, 1 саат эгер сабыр кылып ушул жерде аягына чейин отура турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сизге бир нерсе бере турган адамдар сөзсүз түрдө бул жакка чыгат. Мен ого 100% ишенем. Эми мен өзүм жөнүндө айтсам, менин историям өтө кыскача. Мен карапайым адам баласымын. Биз 11 бир тууганбыз. Мен үйдө 10-чумун. Обычный простой үй бүлөдө, айылда мен всегда досторума тамашалап айтып коем, тоонун башынан түшкөнмүн депчи. Чоңалайдан болом. Кыргызстандагы бийик тоолуу региондордун бири. Обычный мектепте окудук, обычный университетте эл катары окудук. Анан кийин келинчегим экөөбүз ошол сүйлөшүп бир канча жыл жүргөнбүз, кыз жигит болуп. Ошол мезгилде бир жакшы жашоолорду каалаганбыз. Бая сүйлөшүп жүргөн мезгилде. Сүйлөшүп жүргөндө биз ушундай бир жомоктогудай жашоону жашайбыз деп ойлогонбуз да. Бирок экөөбүз үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин биз каалагандай, биз ойлогондой жомоктогудай жашоо болбой баштады. Себеби дегенде, мындай реальный жашоо менен биз кагылыштык да. Реальный жашоодо ар кандай көрсө тоскоолдуктар болот экен, ар кандай кыйын нерселер, ошонун бардыгына жолуп отурдук, бирок биз эч качан өзүбүз каалаган жашоону унуткан жокпуз. Никогда, канчалык кыйынчылык болсо дагы, биз каалаган мечтабызга биз умтулуп отурдук да, умтулуп отурдук. Канча взлеты, падение деген сыяктуу нерсе, акча таптык, акча жоготтук, ушундай ар кандай нерселерди көрүп отуруп, азыркы мезгилде мына акыркы 5 жылдан бери ушул сет менен алектенип келатабыз. Мен айлык алып, биз 1 жыл 8 айдан кийин эле биздин келинчегим экөөбүздүн айлыгыбыз 100 миңден 200 миңге чыккан. Биз акыркы 3-4 жылдан бери 100 миңден аз эмес айлыкты алабыз экөөбүз тең. То есть минимальный 200 миң сом доходубуз ай сайын. Биз көп акча алганда биринчи мезгилдерде укмуш сүйүнүп, жанагындай бир кимге ол акчабызды көрсөтүштү билбей, кимге ону мактанышты билбей, ушунчалык бир башкача сезимдер болгон да бир учурда. Мен ошону ойлогонмун, бул биздин мотивация деп ойлогонмун. Бирок азыркы мезгилде биздин келинчегим экөөбүздү кыймылдаткан абсолютно башка картиналар пайда болуп баштады. Абсолютно башка нерсе биз үчүн мотивация болуп баштады. Мен бир 2-3 историяны айтып берем сиздерге болгону. 2-3 история. Так, Расул, можно? Токтокан каякта жүр? Айкалмаз, Седали, Айжаркын, келгиле. 2-3 история. Азыр сахнада көрдүңүздөр окшойт, менеджерлерди. Так, Айка менен Алмаз. Мына Аида, бирок. Мына кыз Аида Садык кызы деген кыз. Бул менин менеджерим. Бул менин экинчи менеджерим. Бул кыз мага келгенде 21,5 жашында келген. Мына кыз. Эми 21,5 жашында, зеленый баягындай. Бунун ата-энеси бул мага келгенде бул мен менен иштешин каалаган эмес. Мен бир тууган акамдын кызы. Бир тууган акамдын кызы. Бунун ата-энеси бул кыздын секте иштешин каалады. Сен бар секте иште деген да. Бирок мына кыз секте иштеген жок. Келди, биздин жаныбызда алдап жүрдү 1-2 ай. Азыр февралда келген да, азыр сектерде сезон жок экен, кичине иштей турайын, ошто туруп турайын, анан кетем Бишкекке, секке барам деп жүрдү. Февралда чыкты. Эм кетпейсиңби дейт, мартта дейт. Мартта чыгып атат. Акыры атасы айылдан келген, мен акам ишене албай, каякта жүрөт деп. Себеби дегенде жаңы мен өзүм бир тууган карындашым айтып кетти, максата. Нелерди гана жасап көргөн жокпуз, бир да ийгилик жасаган жокпуз да. Биз ичкимди кошкусу келбей калган окшойт эле, көрсө. Не жасаса деле булардыкы болбойт экен баары бир депчи. Эми мен кандай ой экен билбейм, бирөөнүн үчүн чечим чыгарбайм. Мен бир нерсени жакшы түшүндүм. Бунун атасы ишене албай мага келди да, кичине алдырат мына келди. Акыркы 2,5 жыл менин самый послушный учениким болду мына, окуучум болду. Мына кыз. Жасады ишти. Күнү, түнү, каждый день ушул фороверди. Бул кыз фороверге келгенде просто сүйүп калды. Просто сүйүп калды фороверди. Мен будан нени айткым келет, туугандар? Самый успешный адамдардын ийгилигинин сырын билгиңиздер келеби? Ким самый мына Совет аканын
Зарина эженин ийгилигинин сырын ким билгиси келет? Мен сиздерге ачып берейин ошону. Кол көтөрүңүздөр. Ким? Мен сиздерге бир нерсе айтайын. Сүйүп калыш керек. Фороверди сүйүп калыш керек. Бул кишилер, мен муну всегда пример кылып айтам. Сиз мектепте окуп жүргөндө сөзсүз түрдө мындай алгачкы сүйүү болгон болушу мүмкүн. Классташыңызды, может, бирөөнү сүйүп калган болушуңуз мүмкүн. Сиз ойлосоңуз, жатсаңыз, турсаңыз, всегда ошол адам жөнүндө ойлойсуз. Сүйгөндө ол сиздин жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн орун алат. И все время сиздин башыңызда крутить этилет баягы нерсе. Все время крутить этилет. Мына кыз келгенде бул фороверди ушундай сүйүп калды да, форовер деп жатат, форовер деп турат, форовер деп басып жүрөт бул. Всегда форовер дейт да. А мен кээрде ушундай адамдарды көрөм. Баягы мен кече бир пример келтирдим. Мен келечегим мен неге азыр бактылуумду билесиңерби? Мен чөнтөгүмдө кoko тыйыным жок экенин, карапайым адам баласы экенин билип туруп мен келечегим мен сүйгөм. Ошон үчүн биз до сих пор бактылуубуз. А мен көп семьяларды көрөм. Бай экен деп сүйөт. Атасы бай экен деп сүйөт, машинасы бар экен деп сүйөт. Ол сүйүү көпкө узабай калат, к сожалению, аягында. Жашоодо дагы. Ошол эле сыяктуу мына бизнеске келгенде мен ушундай адамдарды көрөм да, акчасы үчүн бул бизнести сүйгөнгө аракет кылышат башында. Келет, жазылып элек жатып акча түшөбү дейт, акча түшөбү деп коёт. Акча түшө турган момент кийинде бир аны сепеңдеп калышат. Акча жок маалда кайрадан сүйүү жок баягыдай. Понимаете? Биз келинчегим экөөбүз мына бизнести акча төлөсө дагы чөнтөгүбүздө кoko тыйын жок, холодильник пустой, биз мына фороверди сүйгөнбүз. Жатканда форовер деп жатып, турганда форовер деп турганбыз. И форовер деп басып жүргөнбүз. Компания ошол сүйүүңдү кайтарат бир күн. 100 000 деген акча төлөп берет. Жашооңду кадимкидей өзгөрөт. Мен гарантия берем ол нерсеге. Только аягына чейин сүйүш керек да. Мына кыз ошолордун бири болду. Эч нерсе көргөн жок. Семинар, башка нерсе. Просто мага ишенди дагы сүйүп калды бул компанияны. Ошон үчүн келди. 2,5 жыл иштедик. Мына кыздын доходу 100 000ге чыкты. Бир тууган сиңдисинин бешик тою болду эле. 40 000 сом акча берди, ата-энесине той өткөрүп алгыла деп. Эми атасы менен апасын алдырып айылдан таксисин төлөп берип, ресторанга барып, чай алып берип туруп, кара суга алып түшүп, окумуш кийимдерди алып берип туруп, онон кийин продуктуну толук кылып айылга барып жегиле деп алып берди дагы 100 000 айлыгы чыкканда. Ата-энесин салып берди. Кимдин жүзү жарык мунун ата-энесине? Мен жүзүм жарык, Кудайга шүкүр. Жүзүм жарык. Онон кийин мына жүрдү. 25ке чыкты. 100 000ден акча алып. 600 000 сом акча топтоду. Ошол маалда бир күн мына красавчик пайда болду бүн командасында. Мен всегда айтат элем, менин кызым уже ата-энеси мага өткөрүп берген болду. Эми күйөөгө да сен бересиң деген. Проблема жок. И басып жүрөм, кымбат сатам мен кызымды деп. Бир айлыгы бул калыңыңарды актап коет керек болсо депчи. Вот бир күн момент келди, мына красавчик келди. Полюфи өз командасына келген, карасам чотаңы. А все, чакырдык, ат келди, той болду, үйлөнүштү. Мен сиздерге бир нерсе айтып берейин. Эртең той деген күнү мына ата-энесини биз айылдан чакырдык. Эртең тойго келип катышып кетиңиздер. Мунан чоң эже сиңдиси күйөөгө тийгенде мен билем акам менен жеңем кара суга барып базарлык кылышып, акчасы жетпей, экөө эки жакты карап отурат биздин үйгө келип албай. Урушуп кетти кара судан, акчасы жетпей баягы. Көрдүңүзбү? А мынага кандай келди? Мен силерге айтайын, эки колун чөнтөгүгө салып келди. Эртең той, ойлонбой уктап жаттык эртеси той деген күнү. Эртеси саар мен бардык, базарда бар жок сатылат экен. Барып туруп жайнатып салдык, таңда соккондо 2 сааттын ичинде. Тап-тап кой союлуп бар жок пишип атат. Атасы кыжабат болуп атат, "Ey, дээрдиңер барбы?" деп. Той десе биздикилер баягы бирөө түн менен уктабай салат жасап, баягы көздөрү кызарып, 2-3 келин сабап баягыда жүргөндө элестетет да. Нет тугандар. Башкача да той өткөрсө болот экен. Ата-энеси 1 сом акча кетирген жок. Апасы келип алып, "Бирөөнүн эле тоюна келгендей болдук" дейт мага. Мен айтам, "Жок, бирөөнүн тойго акча көтөрүп келет, айланайындар." Силер ишпелап келген жоксуңар бул той турабы? Эми бунун тоюн, онун чыгарылайт. 5 000 сом берип, төрдө отурду. Сый тамак жеди, сый сарпайды кийди. Ата-энеси чөнтөгүнө 5 000 сом салып берди. Машинаңарга бензин куюп кетип калгыла депти. Ата-энеси. Мен неге бул нерсени айттым? Мына чыпалактай кыз ончо-мунча эркектерге караганда намного түзүк. Мен өзүмдүн тааныштарым арасынан ушундай адамдарды билем. Ата-энесинин пенсиясыга жашап аткан эркектер бар. 30-40 мына жерге келгенде азыр 500 сом акчаң жок,
зоргодон зорго ойлонуп атып келген эркектер бар. Мен гарантия берем ошого. Понимаете? Мен неге сүйүнөм? Вот менин байлыгым. Мына bitта история. Азыр кандай? Өкүл ата өзүм. Буларга ишо. Бунага пас келди, таныйт Алмазды. Ата-энеси таныйт да, бул бизнестеги бала да. Мен айткам, бизнестен башкага бербейм, жок. Канча миллион кылып өстүрүп койсок, Анан кийин азыр мына Алмаз өтө намыстуу жигит. Минге коюп иштеп атат, айыл кыдырып маркетингтерди айтат. Почему? Потому что мен деле келинчегим 100 000 таап, мен 100 000 таппасам, мага деле намыстанмакмын, туурабы? Биз кыргыздардын эркектерде намыс бар. Мен да уктабай жатып иштеп, келинчегимен өтүп кетмекмин. Мен билем бул өтүп кетет келинчегинен. Туурабы? Эң мөлтүр. Эң туура. Красавчик. Эми караңыздар. Мына bitта семья. Мен булардын үй бүлөсү үчүн Кудайга шүгүр көңүлүм тынч. 99% үйдөгү уруштардын баары акча жетишпегенден келип чыгып атат. Жаш семьяга ай сайын 130, 120, 100 миң акча алып аткан бул жаш семьяга эң жакшы бир мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Жаш семьяга, туурабы? Булардын азыр бир 700 миң сомдой акча топтоп койду. Кичине аракет кылып иштешсе, бир комтектен квартира алып алышат. Вот менин сыймыгым, менин результатым, менин мотивациям. Мына бирөөсү. Экинчиси. Мына жигит келди мына 19 жашта. Сейдали. Жаңы бизнес баштаганмын. Эч ким жок офисимде. Өзүм келем, өзүм кетем. Бүткүл мына пайда болду. Касмака не кылайын дейт. Хлоп глазами баягы. Не понимает ничего. Баягы карап отуруп эле чачыма карат. Шу качан чоңоет экен деп баягы. 19 жашта балдар, 19 жаштагы кыздарга караганда сапсып кичине болот буларчы. Мен дайым тамашалап айтам. Сөт жыттанып турат эле шу келгендечи. Хам баягы. Не понимает баягы. Не кыш керек дейт. Мен айтам, адам алып келиш керек. Эшикке чукап чыгып кетет, бирөөнү жетелеп кирет. Ол бирөөсү ham чоң киши болсо экен. 16 жашта онусучу. Ол тоже сидит и хлоп глазами, ничего не понимает баягы нерсе. Күндөр өттү, убакыт өттү. Атасы менен апасы кулагым жеди. Менин балам Россияга кетет эле. Ошол жакта жүрсө акча иштеп табат эле. Бир бекер поздордун ишине кирип алып деп мен айтам, айланайын алып кеткилечи балаңарды той козуна. Алып кеткиле, бул кетпейт турмушу, кетпейт. Мен неге ыраазычылык билдирем мына жигитке? Неге? Себеби дегенде жаш болсо дагы ушул жерде бир нерсе бар экенин сезип, тырмышып, жабышып мына жерден кеткен жок да. Кеткен жок. Барбайм Россиянарга дейт. Почему? Потому что бир ай Россияда жүрүп келген. Билет. Бир ай эмес, бир жыл жүрүп келген. Россияга барса эле кызыл дорожка салып, аэропорттон "О, Сейдали келдиң" деп орустар тосуп албайт, аны билет. Тескери карап туруп, төшчүгүнө тепкилеп жүрүштетет, тыйын берет, аны билет бул. Туурабы? Ошон үчүн барган жок бул Россияга. Муну атасы чалып алып сурайт эле. Силер ким каяктан чыкканын билесиңерби деп. Түшкө чоктойт экен дейт да. Ушундай суроолор болгон. Бир момент келди, бала өстү, команда чоңойду. 100 миң доходко чыкты. Раса жиним келип жүрдү ата-энесине. 117 миң айлык алган күнү атасы ошко келип калыптыр. Мен маркетинг болот, алып кел атаң сүйлөшөнө. Маркетинг залда отурат. Маркетинг өтүп атам. Анан атасына айттым. Бияка чыгыңыз, нерге чыгың. Балаңыз айлык алып туруктуңузбу? Ага, экөөбүз чогуу барып калдык дейт. Кандай жакшы элеби десем, жакшы дейт баягы айтам. Дедим баягы жерде. Той козгондо бир үч алып алайын дедим эле да. Мен болду дейт. Ол мен залда маркетинг айтып отурам. Бунун доходу 100 миңге чыкты да. Мунун атасы залда кыздарды карап отуруптур, баласыга келиңиз деп баягы жердечи. Уже карантин болду. Үйлөнгөнгө кол тийбейт, бизде катыр иштейбиз. Карантин алда бекер калдык. Айлык ата-энесине кетти. Мынакей красавицаны тапты дагы үйлөндү. Азыркы мезгилде семейный пара 70 миң, 80 миң, 90 миң айлык алып атат. Жаш семья. Атасына, апасына, тууган уругуна, эли журтуна мына жүзүн жарык. Кудайга шүгүр, миллион жолу Кудайга шүгүр кетти. Мынакей жаш семьяга. Эми карап туруңар, рахмат. Үчүнчү семья келди мына жер. Мына жигит келди, жаңы кыскача өзүнүн историясын айтып берди. Шахра деген бир партнерубуз бар, ол эшитип келди көчөдөн. Бала мынандай болуп келген дечи, мынандай. Мен билем дейт. Билет бар, жокту билет бар. Мен сетте жүргөн, мен командам чоң болгон, мен лидермин. Мен билем дейт.
Bir tepsen bir son düşpөй. Çöntök 5 жерден тешик, бирок бар жокту билет. Шундай билермен боягыда. Отура албайт, билем дейт бирок мындай да. Билесиңби? Билем бар жокту. Мен айлыгым турсун. Мына мен айлыгым. Сен эгер ушундай бар жокту билсең, неге чөнтөгүң 5 жерден тешик? Турабы? Секинден сылап bir çağ falan sılap bir çağ atıp sekinden coşup başladı. Ama bir moment geldi. Men de bir apam var. Tuğanlarım dele mınдай жок эле. Тарбия алып атат постепенно. Касым ака сиз мага мени үйдөйсүз деди. Мен айттым, проблема жок. Каяка иштейин? Bir күн келди. Жүрдү да 1 жыл өттү. Мен айттым, Баткенге барып иштеп экен. Баткен эли ачык эл. Өтө сонун эл. Открытый разум. Жакшы адамдар, ошол жака барды ошол жерде иште. Бирок бир нерсе айтып коеюн. Кандай болсо Баткен эли ошондой бол. Биринчи күндөн баштап. Элге сиң, кызмат кыл, акчаны ойлобо. Чын дилиңден Баткен элиге кызмат кыл. Эл өзү көтөрөт сени бир күн. Керек болсо апересиң дегенди үйрөн. Тамашалап айтып коем да. Кандай сүйлөсө ошондой сүйлөгөндү үйрөндү. Индимде апересиңде шундай үйрөнгөн экен. Анан ким барып десең, тескери карап, бир теп туруп айда берет ошко. А бизде чоң пландар бар. Момент келди бир күн. Касым ака мен бир кыз менен сүйлөшүп отурам. Келчең көз өзүнчө эле эксперт. Аке бияк онуңду көрөлү деп баягыдай. Бияк кел токтогон. Мына красавицаны эшитип келиптир. Сүйлөштүк башка. Жаңы көз өзүнчө отуруп кандай деп болот деп адобур деп отурабыз өзүнчө эле. Жакшы кыз болот экен деп. Всё, эми айтат. Кыз деле макул эле Касым ака алып качып кетсемби дейт бара. Мен айтам, жөн алып качпа сен. Баткенге барып ишти баштай элек, окатыбызды жыйнап кайра ошко келбейли. Мен Баткенге планым чоң. Баткенде жок дегенде 1000 адамды 100 000 тапканды үйрөтүшүм керек. Ошон үчүн дедим. Жөн эле кысып турумда, кыса турган жери, кечип калган соображение. Жөн туруп тур, сүйлөшөлү ата-энеси менен. Макул кылалы, жакшына кылып, адамча кылып туруп үйлөйбүз сени, шашылбай тур. Ата-энесинин номерин алып сүйлөштүк. Өтө сонун адамдар экен. Болуптур деді, бардық. Қалыңа берді үкәм ақша салып жүрдім. Мынаны тойға дәрдік қыл деп тұрып ақша салып жүрдім. Менен сұрайды, ол сенің үкәмің бір туған мен айтам. Жоқ, ол менің балам. Потому что бұл маңа шундай деген, мені үйлейсіз деген. А бұл келгенде қандай болып келген? Жақсы емес прошлый менен келген. Мына келгенде мен аз айтып қойып, арқасынан адамдар келіп, сен командаңа Расул деген біреу келіп тұр. Ол аферист дейді. Ол алдамчы, мені алдап кеткен, мен ақша қарсы сені де алдап кетеді дейді. Мен айтам, кешіп қойыңыздар завжди, оқты той бұша жексін. Ол аферист емес. Кішіне уақыт бергіле бізге. Ол сенің қарзыңды береді ақшаңды. Кішіне уақыт бер. Ол самый лучший бала, самый лучший бала. Расул самый лучший. Шашпай тұрғыла біз оны көрсетеміз. Мына, самый лучший. Қарыз жоқ азыр. Өткенде біз жаңы жылдық мероприятие өткөрдік. Апасыны жасантып, баяғында бір жол прическаларын жасап, өз айтканда бір апасы мен бір портер жүгü бар эле, каяк көрсө шонысын алып көчөткө кошо. Келип баягында апасы прям бияка чыгып коюңуз десе, тетик басып, жерди ой басып келет атпа. Конечно, сен балаңда 100 000 акча таап атса, сен деле жерди ой басат элең. Гарантия берем мен оған. Турабы? Апасы ишене албай жүр. Не болсо Касым акадан сурайын, Касым акадан. Бичара Касымга жаман ишенип алып тур да ушул деп жүрүп тур. Качан биз той кылып, мен мынаны үйлөгөндө 100%. Куда болуп келинчегим экөөбүз барып төрдө отуруп, бардык маселесин чечип туруп, мынаны үйлөгөндө апасы ушул жерде өлө турган болсом, кыжалат болбой мен сага таштап кетем болом. Кудайга шүгүр деди ошондо. Көрдүңүздөрбү? Не бар бул жерде кора жерде? Алоеден башка. Бирөө келет, алоен көрүп кетет. Башка бирөө келет. Башка жашоо көрөт. Мен мына жерде алой үчүн келген эмесмин, оны алып ичкенге акча мамиле жок эле. Ашказанга жакшы башкага мен айтып, мен ашказаным жакшы эле айтып коеюн. Оны алып ичкенге акчам деле жок. Мен мына чөнтөгүмдө оору бар, пустой кошелек деген болезнь бар менде. Хронический болуп кетти ушул оору. Ушуга бир бала барбы же жокпу? Мен ошону сураганмын келгенде. Ана бирөөгө жардам беребиз, ашказаным жакшы кылабы, не кылат? Ишим жок болчу. Мана вообще билебайт болчу, грубо айтканда. Алой. Бирөөлөр келип алып, ичип көрөйүнчү алоюңду, анан жакшайын, кийин жасайын, бул ишти деп. Мурдун бияка чүйрүп баягы. Сас бекен деп. Бияка алдыга чык.
сидим дерьмода отырабыз. Ошол сасык туугандар. Менин мотивациям мына. Жакынкы 5 жылда мынандай семьядан 100 адамды жок дегенде чыгарам деген оюм бар. Мына менин планым. Сен кандай планың бар жашоого? Мен билбейм оны. Көңүлүм тынч, азыркы мезгилде. Көңүлүм тынч. Мына семья үчүн. Кудайга шүгүр, мен жетекчи мына Ермеки Майра деген семейни пара айткан. Мен айтканымды угуп, жасап отурсаң, акча тапканды үйрөнөсүң, ол проблема эмес. Акча табыш оңой, адам болуш кыйын деген. Акчаң көбөйөт бир күн, ошондо мен сенин ким экениңди билем деди. Неге? Себеби дегенде мен сен сыяктуу 500дөн ашык адам бутуна тургузгам. Ошолордун арасынан кеберкилер чыкты, акча кичине пайда болгондо чөнтөктө. Мурду мынандай асманды карайт дагы, канат байлап мынантип учуп калат дейт. Учат. Земля не чувствует уже таманы, жерде мынанча көтөрүлүп алып дейт. Адамдарды үстүнөн карап каяктан чыкканын унутуп калат. Ушундай адамдар бар касым деди. Ушундай айткан мага. Акчам көбөйгөн күнү сен ким экениңди мен билем деди. Ошо момент келди силерге тоже. Түшүнүп, кайдан чыкканын унутпаш керек. Бир костюмчу менен жүрөт эле, костюму баягы пиджакта оңуп кеткен, көйнөк жыртык, оны жамап алган, оны ичте калган, Карл Маркс, короче. Ким окуган болсо. Жүрөт ошон менен. Ол көйнөк 2 күндө 3 күндө бир жыл боздоруп кеткен. Мен өткөндө айттым, костюмуңду дедим, пешенеңе илип ал. Ошо костюмду. 5000 сомго костюмчуmu алып кийип келип өткөндө. Кычырайт болот. Келинчегин красавица жасап болгон, туфлилерди кийип алган. Прям келиптир баягы биздин немегечи, кычырап келиптир балачы. Мен ошол 5000 сомдук костюмга сүйүндүм. Понимаете? Bir gün bir uçurlar boğandığında 5 son kostüm 4 kıtasa düşüne kirgen öz tuğanlar. Dağı men bir historiya men özüm bir tuğan karındaşım nerede maksat degen oturat. Maksat varsın kına? Ma maksat turat meyakta. Ötkönde ayttım men özüm akama çın жүрөктөн ырашып билдирем dedi. Уф, Кудайга ушундайам күн келди а dedi. Самый капризный менин партнерым ошо максат болду да. Мен кичине убакытты 5 минут алып койдум сиздерден. Кечирим сурайм. Рахмат сиздерге. Так. Эми мына семья, мына картина мынакен. Молодежь. Канчалаган жаш семьялар үйлөнүп бүтүп Россияга кетип атат. Карыз болуп туруп. Канчалаган жаш семьялар үйлөнүп бүтүп акчанын айынан урушуп атат, урушчуп атат. Башка нерселердин бардыгы болуп атат. Мына картина мени мотивация кылат азыр. Biz öz alып аткан акча жөнүндө унутуп калганбыз. Да, мен кызымды 200 миң төлөп туруп мектепке окутам. Мен 5 жыл университетте окуп 200 миң төлөгөн эмесмин 5 жыл ичинде. Мага ошол карапайым адам үчүн ол дагы аябай чоң мотивация. 1 жылда 200 миң төлөш. Самый лучший образование алат. Уштогу самый престижный мектепте. Кийинки жылы дагы 2 кызымды ошол мектепке берем деп отурам. Потому что мы можем себе это позволить. Балам келечеги үчүн. Балдарым келечеги үчүн. Эми өзүмдүн 5 балам, 5 өкүл балам азыр. Мына жерде 3 семья турат. 4 өкүл балам фороверден, бирөөсү ол фороверге чейин эле болгон өкүл балам. Ошон үчүн туугандар, сиздерден сураныч. Мен жетекчим Ермек каршында бир айткан нерсеси бар эле. Мен 20 жыл дейт милицияда иштегенмин, ошо системада жүргөм. Ол система мага деп тырмактын астынан кир издегенди үйрөткөн. Искать грязь из-под ногтями. Каждый адамды как преступник карачубуз дейт мына. Ошо системада жүргөндө. Мына бизнеске келгенде касым деди. Адамдын жакшы жагын көргөндө, жакшы жагын алганды үйрөнүшүбүз керек. Мен адаммын. Эт менен сөөктөн турам, менде тил бар. Менде жакшы жагым дагы бар, ошол эле сыяктуу жаман жагым дагы бар. Сенен суранам. Мен только жакшы жактарымды алганга аракет кыл касым деген. Биз дагы адамбыз. Сахнада көп сүйлөйбүз. Биз адамдар уюштуруп атабыз. Кемчилик болот мына семинарда. Отурат, да, эмне айтатмыш, да, эмне. Мен ошондо көргөм ушундайларды. Көз сауыр чыдабай эле чыгып кетти, кетти үйүндө кетти деп койгон. Билем деп кетип атат үйүнө азыр. Мен гарантия берем, билем ону. Ана жерде деп туруп да, ушинтип кетип атышат адамдар. Биз ушундай теке берип эмес элбиз өзү туугандар. Кулак ачалы, жүрөк ачалы. Грязь издесең табасың. Сөзсүз түрдө. Bizde kemçilik var. Бирок жакшы нерсе издей турган болсоң, ошол нерсе тоже бар мына жерде. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Кулакты ачыңыз, жүрөктү ачыңыз. Самый лучший выступлениялар азыр алдыда болот. Неге? Совет Кадыров
Турганова Зарина. Мен келинчегим өткөндө телефон алып берип, хорошо, телефон алып берейин деп бардым. Буга 83 000 сомдук телефон жагып калды. Мен ойлоп 15 000 сом телефон алат окшойбуз деп барып алыптым ага жерге. 80 продавец шустрый экен, мына карасам көздөрү жанып турат, алгысы келип турат. Мен айттым, хорошо, алабыз. 83 000 сом. 3,5 000 сомдук чехол көтөрүп кетти. Шуга жаман жарашат да деп баягы айтып. Мен айттым, хорошо, алабыз. Келинчегим карасам көздөрү жанып турат. Я себя хорошо чувствовал, да? Мен лох эмесмин да. Отурчу атсам, бүтүн мен азды ол 83 000 жок эле дебей. Ошол жерде дагысы бергиси отуруп телефонго 90 000 сом таштадым да чыгып кеттим. Я себя хорошо чувствовал. Forever, красавчик. Эми карап туруңар. Мен келинчегим чөнтөгүдө бир Матиз жүрөт деп мынантип басып турсам, Совет ака келинчегим туулган күнү болсо, салонго барып туруп Toyota Camry 70-ни подар деп салса болобу? Вот, уйку жок. Совет ака красавчик, я тоже ничего. Зарина эже вообще красавица, бирок мен келинчегимди эле көрдүңүздөр ничего, туурабы? Ошон үчүн кандай адам келинчегине Toyota Camry 70-ти салондон подар деп сала алат экен? Ошол адам выступление болот. Ошол адамдын сөзүнө басып бир нерсе точно алып кетесиз, мен гарантия берем. Мен Алла Таалама миллион жолу ыраазычылык билдирем, ушундай адамдар бар биздин компанияда. Болбосо давно мен уктап калат элем. Каждый день мен азыр Совет аканын сүрөтүн уктаган жериме илип алайын деп атам. Жиным келип баягы. Мен айтам, тынчысыңарбы, жок бер, миллион алып атасыңар, уже кетип эле атасыңар. Болсо биз 350-400 000 сом акча менен тынчып жатып калат элек. Болду деп. А почему Совет акалар миллион алып атса бизге болбосун? Мен бир нерсе айтайынбы? Мына залда отурган сиздерге бир нерсени айтып калгым келет. Вы самый лучший. Самый лучший адамдар мына жерде отурат. Мен гарантия берем. Сиз самый лучшийсиз. Самый лучшийсиз. Сен билесиңби, что сен самый лучший экениңди? Мен билем, сен самый лучшийсиң. Мен билем, сен самый лучшийсиң. Совет ака минген Toyota 70-чи Camry'ге сен дагы татыктуусуң, мен билем ону. А сен билесиңби ошону? Билбесең билип ал, отуратыңыз, жаап сүйлөшөбүз. Аз кучакташабыз. Бирече отуруп чыгып калып. Өзүмбү? Самый лучшийсиз. Ошону билиңиз туугандар. Самый лучшийсиз. Forever менен сиз өзүңүздүн самый лучший качествоңузду чыгара аласыз. Биз келинчегим экөөбүз 2-3 семьяны полностью обеспечить жардам беребиз азыркы мезгилде. Өткөндө эле жакында бирөөсүнөн кабар алып келдик. Коммунальный услугасын төлөп, светин төлөп, башкасын төлөп, продукция берип, колуна акча карматып, инвалид болор, бир баласы менен үйдө отурат да. Кайтып келаттык, бизде просто сөз жок туугандар. Просто сөз жок. Мы келинчегим экөөбүз бири-бирибизди карайбыз келатып. Просто кайфуем баягы жердечи, наслаждаемся баягы нерседерчи. Шунчалык сонун сезимдер болот, когда сен бирөөгө жардам бере алсаң. 5 балаңды багып, мамлекетте 100 000 деген акчаны алып төлөп, мунун чыгарып бирөөлөргө жардам берип атканда, сен өзүң чыныгы адам экениңди сезесиң да. Мен билем, сиздин душаңызда ошондой жакшы адамсыз. Сиз дагы бирөөгө жардам бергиңиз келет. Onun үчүн болгону жүрөгүңүздү ачыңыз, кулагыңызды ачыңыз. Суранам сиздерден. Текебер болбойлу туугандар. Мен билем деген эң жаман текеберчилик. Текебер болгондо адам кулагы, жүрөгү жабылат. Эч нерсе кирбейт, ол адам жашы өзгөрбөй калат экен туугандар. Ошон үчүн сиздерден сураныч. Мен азыр ушундай чечимге келдим. Эртең семинарды бүтүрөбүз, келинчегим экөөбүз ээрчишип чыгып туруп, ар бир домго, ар бир подъездге кирип, ар бир эшикти тыкылдатып туруп, Forever бар, билесизби деп айтам. Неге? Себеби дегенде биздин кыргыздарга азыр аябай Forever керек болуп турат. Жаңы адамдар билбейт, оларга Forever керек экенин. Мен билем, бирок сизге керек, саңа керек, саңа керек, саңа керек. Ар бирге бул Forever керек. Мен гарантия берем. Сен onu просто билбейсиң. Менин максатым сен билбей жүргөн нерсени билгизиш. Кимге жазылсаң ошого жазыл. Кимди спонсор кылсаң ошону спонсор кыл. Бирок сен бил, саңа Forever керек. Рахмат сиздерге чоң. Мен алчыма 1 минут. Мынан менин алтышам, менин красавица, мен 5 балам апасы, мудрая келинчек,
meni красавицам десем өткөндө бирөө деп күлөт өзүнчө. Сен айта аласыңбы сен өзүң келинчегиңе? Духуң жетпейт сен мени красавицам дегенге. Деп күлөт өзүнчө. На, мени красавицам. Abi жок, ертең дагы келип күлүп кет. Каласаң. Деп карап тургула. Бардык күчтүү адамдын аркасында күчтүү аял киши жатат. Мудрая. Иштин бәрин жасайт, касым кылды деп алдыга чыгарып коет. Касым жасап атат. Неге? Бул Майранын тарбиясын алган. Мен дегенди токтоткула аялдар деген. Ушинтип айтканда, аял кишилер мен дедиңби, эркегиң тигиз таштайт дейсиң. А бул не дейт? Сен жаман кыйынсың го, азыр залга барганда сен жаман күчтүү спайт этесиң баары десе. Айлаңан жок жакшы спайт этпейби бар. Аракет кылып мен айтсам экен деп тур. Каждый раз үйдөн чыгарганда Касым сен баккен эли раса күтүп атыптыр. Прям сен барбасаң болбойт экен деп. Раса сойсуңдар. Эртеңде үйдөн чыгып алганга чамадандарды колмо-колмо дешке чыгарып койт. Өзү чыга 5 бала менен үйдө отурат. Мен өтө терең ыраазычылык билдирем. Биз акыркы 15 жылдын ичинде жашап, ошонун 10 жылы невыносимый нерселердин баарын көргөн. Мен келинчегим. Ошонун бардыгында акча болсо да болбосо да эң кыйын менин мезгилдеримде эң жакшы опора болду. Эң жакшы менин поддержкам болду. Мына командадагы бизнестеги менин самый лучший командам бул менин келинчегим. Бизнесте эң күчтүү команда кылгыңыз келсе, семьяңыз менен команда болуңуз. Онун кийинки мен бир туугандарым бардыгына ыраазычылык. Бардыгы колдоп, азыр жерде бир канча менин бир туугандарым отурат туугандар. Онун тышкары башкадагы бардык лидерлердин бардыгына мен терең ыраазычылык билдирем. Биздин командада бул жерде жок дегенде 200 адам отурат. Барсыңарбы? Красавцы. Советка зарына же сиздерге терең ыраазычылык, сиздердин пример үчүн ыраазычылык. Сиздер жүздөгөн миңдеген адамдарды Россиядан бияка жөнөтүп атасыз, а биз 1-2 адамдарды Россияга кетирбейт деп кормоп калдыбыз. Бияктан. Ушундай совместный труд менен буйруса, Кыргызстаныбызды көтөрөбүзбү? Көтөрөбүз буйруса. Рахмат сиздерге. Куш келипсиздер бизге. Чоң рахмат. Sparring менеджер Бактыбаев Абылкасым.